Они идут обратно в город, разворачиваются, опять приезжают. Урдум мен ушундай маршрутту, ушундай жашоону деп. Мына карыган бабушкада тоже кыйналып атат, действительно. Биздин көйгөй ушул кезде маршрутка. Кышында, жаанда, карда жөө барып жөө келип атышат. Карыбыз бар, жашыбыз бар, оорукчандар бар. Ошолордун баарын көрүп турат. Могу жерден жол турса кесе алат, кесе албайт. Биздин балдар 5те турат. Барышы ошо саат 8 болот. Өзүңүз каттоочу эмессизби да негизи бул жака? Биринчи класстын өлө ойлорду алып барып алып келебиз Бул өзүбүз. жерге элинин маршрутканын келиши бир топ. Ооба. Ошондо. 4 күндө 2 дөңгөлөк айрылды уже. Аны булар билбейт да. Бизде жаш балдар ушу көбүнчө кыйналат да. Келиши жети болуп калат. Могу мектепте капкараңгы, муяктын баары чөө, шумдук көп. Коомдук транспорт жетишпей атат бизде. Коомдук транспорт жок. Сол менен азыр экөө мотор бузук, мына эмеде жатат. 2 күн иштейсиң, 2 күн ремонттосуң. Мы не можем обратиться ни в больницу, ни в поликлинику, никуда. Эл жашаш керекпи, эмне кылыш керек атыр? Өзүбүз эми эптеп жашап атабыз. Элдер 3 сааттап көчөдө калып атат. Үйгө жетиш кыйын. Биз уже чыдабай калдык. Чыдабай калдык. 4 айдан бери көргөн кордугубуз ушул болуп атат. Ысык Ата районуна караштуу Узун Кыр айыл өкмөтүндөгү дачалардын тургундары бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап, бул жердеги негизги көйгөйлөрдү чечип берүүсүн өтүнүштү. Учурда бул аймакта 1700дөн ашуун жашоочу турмуш кечирсе, алардын 700дөн ашууну мектеп окуучулары. Ал эми ошол мектеп окуучулары айылда мектеп жок болгондуктан кошуна айылдарга барып окушат. Көйгөйдүн негизги бөлүгү дал ушул жерден башталат. Себеп дегенде коңшу айылдарда окуган мектеп окуучулары коомдук транспорттун жоктугунан бир нече чакырымды жөө жалаңдап басууга туура келет. Узун Кыр айыл өкмөтүндө жайгашкан бул дачалар 3 бөлүктөн туруп этек башынын арасы 6 чакырымды түзсө, ал эми андан сырткары мектеп менен айылдын аралыгы дагы дээрлик 5-6 чакырымды түзөт. Ушул мезгилге чейин коомдук каттам энергетиктер дачасына чейин эле каттаса, азыр бул жакка болгон каттам дагы дээрлик токтогон. Мындан улам балдарынын коопсуздугуна тынчсызданган ата-энелер минтип айласынан кайрылуу жасашууда. Эми мындайда биздин чогулган себеби бул айыл Узун Кыр айыл өкмөтүнө караштуу дача энергетик айыл болот. Анан биздин көйгөй ушул кезде маршрутка. Буга чейин маршрутка жакшы эле жүрчү. Анан могу жолдун ремонтторуна байланыштуу, балдардын өздөрүнүн бир техникалык байланыштуу эме себептерине карата 2 эле маршрутка калды. 4 маршрутка такай каттачу. Азыр бирөө сынса, бирөө калып, элдер 3 сааттап көчөдө калып атат. Үйгө жетиш кыйын. Кичинекей балдар вообще эч жака барып келе албайт. Аз күндө мектеп башталат. Ошо биздин көйгөй ошо маршрутканы эле толуктап берип койсоңор жардам. Бул жерге ошондо канча убакыттан бери маршрутка Май айдан бери каттай, май айдан бери ушундай болуп атат да, ага чейин жакшы эле каттачу. Бирин серин каттап атып эле аягында жок болуп Бирин калды. серин каттап ошо жок. Аягында жок болуп калды. Анан туура жүрүшүп, туура линияны эгерде мындай каттабаса, мынтип үйшүп салса, биздерди көрүп атат. Карыбыз бар, жашыбыз бар, оорукчандар бар. Ошолордун баарын көрүп турат. Могу жерден жол турса кесе алат, кесе албайт. Анан көрүп тургандан кийин бизди дал акыбалыбызды түшүнүш керек да. Анда болбосо линияны өткөрүп берсин да башка жерге. Иштей тургандар толуп атат да. Анан ушул жерде турабыз көбөлөп. Баса алгандар басып кетет, баса албагандар отурабыз. Кол тособуз, алгандар алат, албагандар калат. Анан биз эмнебиз айланайын. Бул жакта баягы мектеп жок да. Мектеп жок дегене 5-класске барышат. Шаарга барышат. Ошол жака чейин кетишет. Акчасын төлөп. Анан садик мадикти коеюн, ушул жерде келе маршрутка оң жүрбөй атпайбы? Ошолор эле туура жүрүп берсе болду эле да. Элдин көйгөйү ошол. Бизде абсурд эткен маршрутканын номери 341. Могуреки эски автовокзалдан ушуга чейин, биздин дарбазага чейин линиясы бар, маршруту бар. Ал государственный номер алышып, 341 деген рейс алышып, лицензия алып иштеп аткан балдар. Анан кийин никакой частный, пасный деген жок. Биздин председатель Осмонова барса айтышыптыр. Биз частныйбыз, кааласак чыгабыз, каалабасак чыкпайбыз деп. Андай сөз болбойт. Андай сөз болбойт. Ал деген өкмөттөн линия алгандан кийин өкмөткө баш ийип туруп бизди абсурд этиш керек.
Анан май айынан бери могуреки жибек жолу ремонтко башталгандан бери бизде проблема. Орто жолдон биз 30 сомдон төлөчүбүз Аламедин базарына чейин. Ушул жерден 30 сомду Лермонтов көчөгө, баарыбызды Лермонтов көчөгө бурулуп туруп, бизди водительдер түшүрүп салбатты. Биз ар жакка барбайбыз, Аламединге чейин пробка, биз пробканы өтө албайбыз деп. Башка линиядан эч бир автобус ошол жерге элин таштаган жери жок. Биз Лермонтовдон ары дагы 20 сомдон төлөп, городской транспорт менен Аламединге жетип аттык. Мына дачанын көпчүлүгү балдар, старший класстар шаарда окушат. Алар сабакка кандай кечигип барып атты, эмне барып атты, мугалимдери сураса, транспорт ушундай жеткирет десе, сен аны транспортко карабай эртең менен жөө келгениң деп айткан сөздөрү бар экен. 5-класске балдарыбыз барат, жаан чачында, эми кыш келатат, кышында, жаанда, карда жөө барып, жөө келип атышат. Эл бар, мына азыр мурункулар айтып кетти, пенсионерлер бар, жаш балдар, мына көрүп атасыңар, жаш балдар менен ушуга чейин коляскаларын түртүп келишет. Тет жакта бизден артта дагы 2 дача бар. МВД дача бар, ар жакта Березка дача бар. 1700 кишиден ашыкпыз, могу бала бакырабыз менен. 3 дачанын эли. Баарыбыз ушу 341 маршрутту тиктеп отуруп калабыз да ушул жерде. Кээ бирөө уже тажагандан үйүнө кетип калып атышат, жумушуна барбайчы. Урдум мен ушундай маршрутту, ушундай жашоону деп. Анан кийин эл журт азыр биздин Кыргызстан мына оңолуп келатат. Эл оңолуп келатат. Элдин мындай жизненный уровень деп коюшат. Ошолор өйдөлөнүп келатат. А биз ушу 4 айдан бери наоборот дачабыз ылдый кетип баратат. Биздин эле дача эмес, МВД дача, Березка дача. Элдин баары ушинтип, мына азыр көрсөтүп коелучу тикен жөө кетип атышат. Биз уже чыдабай калдык. 4 айдан бери көргөн кордугубуз ушул болуп атат. Буякта попутный машинелерге түшсө, ошол машинени токтотуп алып, машинедаган урушат да. Эмне сен шабашка жасап элди салып кетип атасың депчи. Анан эл эмне кылат? Кечигип атса түшөт да, бул дачадан чыккан машинелерге жалдырап, ала кетчи айланайын, тиги 5-класстын остановкасына чейин ала кетчи деп. Айлабыз кеткенде ошентебиз. Эң четки дача 7-8 километр. Мына ошол дачадан да элдери турат. Ошол жактан бери жөө келишет, самсалатчы, балдарын көтөрүп алып, эмелер. А бияктан мына түшөбү? Пакет-сакеттер менен дагы үйүнө чейин канча километр жүрүшөт. Кийинки дачадан болобуз. Эртең мененки балдарыбыз сабакка көп кыйналат көбүнчө. Эртең менен саат 8-де сабак башталат, биздин балдар 5-те турат, 6:30 үйдөн чыгышат. Барышы ошо саат 8 болот. Ошого бизге 1,5 убакыт эмнеден алат? Пешком келгиче ошол убакыт болот да, жарым сааттан ашат да бул жерге келгиче. Бул жерге келип да маршрутка күтөбүз. Ар бир семьяда 3-төн 4төн бала окуйт. Мисалы менин балдарым 4төө окуйт. 4 окуучуну ошондой ташыйбыз. Ошо главный биздики маршрутка. Маршрутканы мүмкүн болсо ичине киргизип берсе жакшы болот. Эми азыр чоңдор эртең мененки сменде өздөрү кетет, 1-класста кызым ташыйм. Ошондой болуп атат. Кайра келип атканда деле ошондой эле. Күтүп отурабыз да. Если жумушубуз болсо таштап келе беребиз. Соседтерди ала кел дейбиз. Ошондой ар кандай өзүбүз эми эптеп жашап атабыз дегендей. 5-классте. Жөөдөн келишет байкуш кичинекей. Анан кээде ошо маршрутка мындай проблемалары болуп калганда, сааты узарып кеткенде пешком келип калышат балдар. Ошондо балдарды биринчи бул жерге чейин алып келип, анан бул жерден дагы маршрутка күтүп, бул жака чейин алып келип, анан кийин 1-класстын өлө ойлорду алып барып алып келебиз өзүбүз. Бул жерге келгенинде маршрутканын келиши бир топ убакытта. Ошондой. Балдар кечигип калганда, Жаан чачында, кыш. балдар кечигип калса эмне болот а? Ошо мугалимдерден урушугабыз да. Соседтер очереддешип машина күтөбүз да, көчөдөн ким өтүп калат экен деп. Жаан чачында көбүнчө эле ошондой болот, сөзүн ачык элечи. Бизде маселе ушу көйгөй коомдук транспорт. Коомдук транспорт болуп атат. Бизде жаш балдар ушу көбүнчө кыйналат да. Бала аябай көп. Шумдук көп. Кышында деген саат 6-да уже 5:30-да кеч кирет. Балдар келиши 7 болуп калат. Могу мектептен капкараңгы, муяктын баары чөө. Чөөлөр аябай көп. Көйгөй ушул коомдук транспортту ушу үзгүлтүп берип турса дегенде бизде маселе ошол эле болуп атат да. Бир маршрутка берсе үспет этпейт, эми 804 эле маршрутка каттайт. жок, бир эле линияда бир эле линияда. Ал үспет этпейт, ал бул жерде батпай калат балдарчы. Калып калат. Эми маршруттан ичине ашып кетсе 50 адам бүткөн
тыгып салган болсо. Калганы калды. Анан ушу көйгөйдү чечип берсин деп ушул биз деле кайрылып атканыбыз ушул да өкмөткөчү. Боюмда бар аялдар бар. Өкмөткө, боюмда бар эми. Аялдар бар. Эми көйгөй основной бизде жетелегендер бар. кышында аябай көйгөй чоң да. Именно мен балдардан ойлоном, өзүм балдарым деле бар да. Балдарыбыз, баарыбыз ушу көйгөй этти кооптуу. Баары чөйлөр болуп атса. Да, вот мы не можем красные книги сделать. У нас загвоздка, тут половина людей без красных книг живут, без прописки. Мы не можем обратиться ни в больницу, ни в поликлинику, никуда. Ну, также вот мусорки, да, этот мусор на 5 ГЭС везешь, нам запрещают вывозить. Мы не знаем, куда этот мусор девать. Что можно, мы сжигаем, что не можно, мы, естественно, пытаемся какими-то способами избавиться от него. В общем, много проблем. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, хоть капельку. Хотя бы элементарно сделать документы, чтобы жить как люди, да, как все люди, чтобы мы пользовались также всеми правами, как все пользуются. Потому что у нас очень много, нюансов здесь. Просим обратить внимание. Өкмөткө кайрылып атканыбыздын себеби бизде деген ушул эменин ичиндеги маршруткалар. Ушул жердеги маршруткалар неме болсо, бул жерде эчен эле немелер бар экен. Эчен мындай кичинекей немелер бар балдар. Анан ошолорду аябай обал болуп кетет экен. Эки маршрутка кайка жетишет? Бары элдер айтып атат, маршрутка виноваты, маршрутки виноваты. Они не виноваты. Им надо поддержку дать, им надо дать маршрутку, надо дать. У нас красной книги нету, детского площадки нету. Дети ходят вон туда играются. Или на 5 ГЭС идут. В школу они здесь пешком ходят. Я уже вот здесь сколько стою, 3 дня, да? Бир кара маршрутка келет байкуш, бякачан келип, кайра колесосы сынат. Потом говорит, как я должен успеть? Байкуш поворачивается, даже не обедают. Они идут обратно в город, разворачиваются, опять приезжают. Когда они успеют приехать? Анан жардам бергилечи биздин балдарга, сураныч, действительно. Это мое мнение, потому что я здесь купила дачу, я 3 года здесь живу, а сама я на 5 ГЭСе 10 лет как живу. У нас все согласовано, все чечилет. Ана светтин мамилесинде чечиш керек да, потому что здесь свет, они платят свет, 50 сом берут за услугу. Почему мы должны платить? Почему государство төлөбөйт? Свет онлайн, в 5 ГЭСе онлайн приходит. Мы оплачиваем и все. А здесь приходят, свет записывают, они 50 сом мы платим с кармана. Почему? Для кого? Для чего? Түшүнбөй атам да? Ар бир 50 сомдон кошобуз, ар бир үйдү кошобуз. Мусорка келбейт, 5 ГЭСке мусорканы апарсак, они говорят, штрафуют нас. Мы сейчас камеры там установили, 5 ГЭС. Биякада камера жок, эч нерсе жок, балдар кыйналып атат барычы. Мына Карыган бабушкада тоже кыйналып атат, действительно. Вот эта башня, я не знаю, как она называется, Ошкова башня. Здесь вот эпилепсия, ребенок живет. Он мучается, вы понимаете? Почему ошону биздер укпайбыз, почему биз айтпайбыз? Друг друга здесь никто не уважает. Мен биринчи раз жолу ошондой айылды көрүп атам, действительно. Но я здесь живу, я хочу, чтобы наше село процветало, жило, да, и чтобы нормально было, да? Доброте и все. И наших мальчиков надо поддержать. Им огромное спасибо, действительно, что они таскают еще нас. Чон рахмат айналайын. Это мое мнение лично. Действительно. Биз барган учурда аталган аймакка каттаган 341 маршруттук тилген айдоочубуз да келип калды. Андан сураганыбызда учурда жалгыз иштеп жатканын, ал эми окуу мезгили башталса 4 коомдук транспорт каттамга чыгаарын билдирди. 341 линияда жалпы канча маршрут каттайт, канча убакыттан каттайсыздар байке? Байкенин ордуна чыгамын эмечи. Өзүңүз Мен көп билбейм, азыр артында маршрутка келип атат, ошолдон сурасаңыз эми. өзүңүз каттоочу эмессизби да, негизи бул жака? Иә. Өзүңүз каттоочу эмессизби бул жака? Мен подменныймын да. Жардамсыз. Бүгүн канча жол келип кеттиңиз? 4 жол келип кеттик. Сколько дали? Азыр канча убакыт токтоп атасыз бул жерге? Бияка тийип эле кетип атабыз, 5 мүнөт. Келсеңиздер эле кич толкулуп атат да? Жок, каяктан тетиги эмеге чыгып атышат да, Москочу. Элдерби? Бул жактан ошол жака чыгып алып сиздерди күтүп атабы? Жок, жана күтпөгөндөр бияка чыгып кетип атышат да. Атак жүрүп атышат азыр. Маршрутка мына мен спортумда уже 2,5 саатта келди да, мына азырчы маршрут. Азыр мисалы 3 маршрутка бузулду му жолгочу, жолдончу. Мынакей мен дөңгөлөгүм жарылып бүгүн эртең менен, экинчи жолучу. Мына дөңгөлөк котордум да. 4 күндө 2 дөңгөлөк айрылды уже. Аны булар билбейт да. Биякта бир 10 адам бар.
мисалы ошолор эле чыгып атат окшойт, көп деле маршруткага отурушпайт да барчы. А так мына эртеңден баштап мына 3-өө чыгат уже. Мектеп учурунда окуучуларды кандай кылып таштап? Жок, мектеп учурунда уже чыгат. Полный азыр экөө мотору бузук, мына эмеде жатат. Сиз жаңы эле бирөөнүн ордуна чыгып атам деп attыңыз элесиз го, азыр кайра 4 2 дөңгөлөк алмаштырдым деп баштадыңыз. Мен 5 күн болду да иштеп атканымачы. 4 күндө 2 дөңгөлөк. Заменге эле чыгып турабыз да биз. Мектеп учурунда ошондо биякта маршруткалар көбөбү? Көбөйөт. Канча маршрутка келип калат? 4 маршрутка жүрүп калат бир 4 күндө. маршрутка жүрүп калат, аралыктар канча болот? Аралыктары так 20 мүнөт болуп калат да баягы. Азыркы убакытта канча болот аралыктар? Азыр 1,5 1 саат 50 мүнөт ичинде болот. Убакыт келип калды. Азыр барып кайра келгенге канча убакыт кетет? Азыр мен артыман келип атат азыр. Жок, сиз Дөңгөлөк өзүбүздө деле көрүп атпайсызбы? Берде деле бир 2 адам бар болуш керек, жаңы эле отуруп барышкан. Арка айылдан дөңгөлөк айрылды да мына. Кайра алмаштырсаң, жолун көрдүңөр да өзүңөр деле туурабы? Ошол жолдун айынан бузулуп атат, 2 күн иштейсиң, 2 күн ремонттосуң. Бир күн дөңгөлөк жарылат, бир күн дагы башка жеринен кетет. Өзүңөр деле көрүп атасыңар башка. Анан мүмкүнчүлүк болсо өкмөт, айланайын өкмөт силерге ишенгенибиз үчүн биз ушундай кайрылуу жасап атабыз да. Жаш балдарды, медиа соколду чакырдык. Эми элге, журтка ушундай жеткиргилечи, руководствого жеткиргилечи. Ушул жакта бакыйган 3 дача жатат. Ушу 1700 кишиден ашык бала бакырабыз менен эл бар ушул жакта. Даже квартиранттар ошо менин балам үйлөнсө мен бөлүшүм керек. Ошого бөлүп чыгара турганга даже квартира жок биякта. Эл полностью, дачалар полностью толгон эл мененчи. Баткенден согуш убагында көчүп келген элдер бар. Алар мурун квартирант болчу, азыр баары тең үй сатып алышып, жашап атышат, жердик тургундар болуп калышты. Эми ушул 1700дөн ашык адамга кичине көңүл буруп койгулачы, айланайын чоңдор. Мына айыл өкмөтү, биздин аким, Ысык Атанын акими, губернаторлар кичине көңүл буруп койгула. 1700 адам бул көчөдө жаткан адамдар эмеспиз биз. Биз деген мына эл болуп калган, журт болуп калган элбиз. Ушул элдин баарынын кайрылышыны биздин өкмөткө кайрылат элек да суранычыны. Бизде көйгөй ушу маршрутка болуп атат, маршрутка маселесини коомдук транспорт болуп атат да. Коомдук транспортту чечиш керек болуп атат. Ушул келбей атат. 3 саатта, 2 саатта бир келип атат. Бир эле маршрутта жүрүп атат окшойт азырчы. Анан бизде окуу убагы башталды да мына келип атат эми буюрса аз күндө келип калат. Ушул окуу убагында бизге өтө кыйынчылык болуп калат да биздин балдаргачы. 350-400дөй баланы барып келиш бул 4 коомдук транспортко батырыш бул. Башы ойдогудай эмес да. Адамдар да чөт да чоң кишилер. Коомдук транспорт жетишпей атат бизде. Коомдук транспорт жок. Мына азыр дагы карасаңыздар, мына бу жерде турабыз 1,5 сааттан бери жок, вообще жок коомдук транспорт. Ушу маселени чечип берип коюшуңуздарды суранабыз биз.